Төрөтканаларда тирүү ымыркайларды жансыз денеге алмаштырып койгон факты коомчулукту дендароо кыла койду. Тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн Ички иштер министрлиги окуя кайсы медициналык мекемеде орун алгандыгын жана шектүүлөрдүн атын атаган жок. Расмий маалыматта дарыгерлер ымыркай сатууга байланыштуу козголгон кылмыш ишин алкагында колго түшкөн. Алардын бири азыр убактылуу тергөө абагында. В службу криминальной милиции поступила оперативная информация. Криминалдык милициянын бөлүмүнө ыкча маалымат түшүп, 3 медицина кызматкери кармалды. Бүгүнкү күндө аларга кылмыш жаза кодексинин 124-беренеси боюнча айып тагылды. Ушу тапта иликтөө иштери уланууда. Факт боюнча териштирүү аяктаган соң толук маалымат берилет. Бирок ММКларга чыккан болжолдуу маалыматтар боюнча бала сатууга шектелип баш каладагы номер 1 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун кызматкери кармалган. Муну саламаттык сактоо министрлиги да тастыктады. Шектүү жеке менчик клиникада дагы эмгектенген. Учурда министрлик өз алдынча жумушчу топ түзүп, иликтөө иштери башталганын маалымдады. Бул боюнча жеке государственный учрежденияларды текшерген жокпуз. Бул боюнча бүт жеке клиникалардын баары текшерилет. Азыркы мезгилде биз ошол МВД менен чогуу иштеп, чогуу бул эмелерди чечкенге аракет кылып атабыз. Эгерде бизге следственный мероприятиялар өзүнүн результатын берсе, ким, каякта, эмне болгонун эметсе, биз дагы өзүбүздүн иш аракеттерибизди кылабыз. Алдын ала маалыматтарга караганда дарыгерлер төрөттүк кабыл алган соң ата-энелеринен ымыркайды чарчап калды деп айтып коюп, аны 3 бирөөлөргө соодалап турушкан. Ал эми далил үчүн башка баланын жансыз денесин көрсөтүп жүрүшкөнү айтылууда. Алардын айрымдары бойдон алдырылган балдар болушу мүмкүн. Эгер бул чын болсо, төрөтканаларда чарчап калган наристелердин сөөгтөрүнө министрлик жетиштүү деңгээлде көңүл бурбайбы деген суроо туулат. Если у нас закон бар, да, о том, что если закон об охране здоровья граждан, если родитель не согласен, не хочет скрывать ребенка, ал деген жазып туруп, мы не имеем права нарушать закон. Эгерде он согласен, ымыркай колуна берилбейт. Ымыркайдын өзүнүн сопроводительный документи бар, журналга, мекеменин журналына кол коюшат, анан кийин судмед экспертиза же патологоанатомическое вскрытиянын эмесине өткөзүлүп, ошол жакта журнал поступления биоматериалов болот, аякка кол коюшат, и только тогда бул материал эмеге вскрытияга берилет. Мындай фактыдан кийин төрөт үйлөрүндө чарчап калган миңдеген балдардын ата-энелеринде мүмкүн менин балам да сатылып кетип, ал азыр тирүүбү деген күдүү ой жаралышы мүмкүн, дейт Саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы байкоочу кеңештин төрагасы Айбар Султангазиев. Анын айтымында мындай оор кылмыш менен медициналык мекемелердеги дарыгер-гинекологдордун жоон тобу алектенип келиши мүмкүн. Процедура боюнча бир ДНКны өлүк баланы бир утилизация кылып, бир комиссионный эмеш керекти караштырыш керек, вскрытие кылыш керек. Балким алар ошо комиссия менен сговор болгонбу, же жанакы эртерээк аборт кылган, выкидыш болгон балдарды утилизация кылбай сактап калышканбы, анын ордуна көрсөтөлү деп. Ошол себептен мен ойлоп атам, бул бир киши эмес, бир врач эмес, бир группа менен жасалган иш болуп атат да. Мунун баардыгы биздин укук органдары изилдеп чыгыш керек. Ал эми шаар тургундарынын бул боюнча көз караштары ар түрдүү. Такайлы болбойт да, кээде болот, ошол маалыматтарды угабыз. Эми андай немелер, окуялар дүйнө жүзүндө деле болуп атат да. С трудом рожают, и потом, если, например, продают еще ребенка, они еле жетишет азыр балага чечиле, и вот если продают, это вообще беспредел. Жери киши кесилип кетсе канча коркосуң мындай историяларды укканда. Аябай эле коркосуң, конечно, жүрөгүң диркирейт. Буга чейин деле төрөт үйлөрүндө ымыркайлар ири өлчөмдөгү акчаларга соодаланат деген кептер эл арасында айтылып келген. Бирок бул чуулгандуу окуя боюнча кармалгандарга карата тергөө иштери канча убакытка созулат азырынча белгисиз. Эгер алардын күнөөсү тастыкталса, кылмыш жаза кодексинин адам сатуу беренеси менен мүлкү конфискацияланып, 10 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Чынара Нурсейитова, Калыбек Абдумомутов, Нью ТВ.